Москва районундагы Садовая айылында секелек кыз жүк ташуучу унаанын алдында калып каза тапты. Чүй облустук милициясы кырсык 23 мартта болгонун, окуя боюнча иликтөөс жүргүзүп жатканы кабарлады. Кыз жолдогу жөө адамдар өтүүчү тилкеден өтүп баратканда катуу келе жаткан жүк ташуучуна коюп кеткен. Секелек ошол жерден көз жумган. Кырсыктын видеосу социалдык тармактарга тараган. Анда жөө адамдар өтмөгүнөн өтүп келе жаткан адамдарды өткөрүү үчүн жеңил унаа токтогонун, ал эми кийинки тилкеде келе жаткан жүк ташуучуна өтмөктөн өтүп бараткан кызды коюп кеткени тартылган. 1-апрелден тарта эртең мененки жана кечки жогорку жүктөм сааттарында киргизилген кубаттуулук чектөөлөрү толугу менен алынат. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Белгилей кетсек, электр энергиясын керектөө эң жогору болгон убакыттарда эртең менен саат 06:00дөн 09:00 чейин жана кечинде 18:00дөн 22:00 чейин кубаттуулук чектөөлөрү киргизилген эле. Ага ылайык, бир фазалуу керектөөчүлөр үчүн кубаттуулук 5 киловаттан 3 киловольтка чейин, 3 фазалуу керектөөчүлөр үчүн кубаттуулук 8 киловаттан 5 киловольтка чейин төмөндөтүлгөн. Чектөөлөр токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн азайышына байланыштуу жана өлкө боюнча өндүрүлгөн электр энергиясын бардык керектөөчүлөргө тең жана үзгүлтүксүз жеткирүү максатында убактылуу киргизилген деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарынын мэри Айбер Жунушалиев жыйын өткөрүп, Орто Сай базарындагы аткарылбай жаткан иштер тууралуу айтты. Базарда оңдоо үчүн болгон аракеттерибизди жумшап, асфальт төшөдүк, тазаладык. Бир жылдан кийин абал кайра ошол боюнча каралбай калган деп нааразычылыгын билдирген мэр. Ошого байланыштуу ал кызматын толук аткарбаган аткаминерлерди кызматтан кетирип, бир канча жетекчилерге сөгүш жарыялады. Кылган аракетибиздин баары көзөмөлсүз калып, мурунку эле кейписине келип атты да. Ол асфальтын жазадык, базарды реттедик ичин. Айткан нерсени реттеп берип, колуңарга салып берген нерсени караганга жарабайсыңар. Барсак башаламан соодадай. Асфальтыңар жазалган, бирок асфальтта басканга невозможно, уже кайта эле башаламан соодаңар менен терс көрүнүштөрдүн баары кайта пайда болуп тур. Ким ага жол берип атат? Ушул кыдыруунун жыйынтыгында бир нече чечимдер кабыл алынды. Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратын уюштуруу контролдоо иштери башкарманын начальниги Акматбеков Кубандык Акматбекович элеген кызматынан бошотулсун 23 мартынан тартып. Бүгүнкү күндөн баштап. Бишкек шаарынын Октябрь администрациялык районунун башчысы Орозалиев Жаныбек Аманович 2026 жылдын 23 мартынан тартып элеген кызматынан орунан бошотулсун. Бишкек шаарынын Октябрь администрациялык районунун башчысынын 1-орун басары Адылбеков Майрамбек Алымбекович 2026 жылдын 23 мартынан тартап элеген кызмат ордунан бошотулсун. Сөгүш жарыялай турган ДТИнин эмесинин жетекчиси Бакай Асанбековичке сөгүш жарыялансын. Муниципалдык инспекциянын жетекчисине аларга да экөөнө тең сөгүш жарыялаган. Эмнеге көзөмөлдөшпөйт аяк? Алиев менен орун басарларга Кадыров экөөнү эскертүү киргизилсин расмий. Чечим чыгарылат. Эконом отдел деген Октябрь районунун администрацияныкы кызмат ордунан эме элеген кызмат орду каралсын аныкы. Баарыңар мынакей алып барып аткан ишиңерге так болгула да. Бир ишти кылып алып эле ошону жабынып жүрө бербегиле да. Эми канча деген ишти кылыш керекпиз. Биз милдеттүүбүз аны кылган. Кимге ошондой шарт коюлду эле? Күнүмдүк ишиңерди кыласыңар, милдеттүүсүңөр. Кыла албайсыңарбы? Бүгүндөн баштап арызыңар жазгыла да кеткиле анда баарыңар. Ош шаарында үй сүрдүрүлүп, муниципалдык ипотекалык компаниянын үйүнө көчүрүлгөн 60тан ашуун үй бүлө 24 мартта мэриянын алдына чогулуп, кенемте талап кошту. Алар бузулган үйлөргө баалоо жүргүзүп, жануу батирлердин суммасынан чыккан айырманы төлөө тууралуу буга чейин сөз болбогонун айтып жатышат. Ипотекалык үйгө көчүрүлгөн 60тан ашуун үй бүлө Жеңишбек Токторбаев мэр болуп турган учурда үйлөрдү башма-баш алмаштырып, эч кандай кошумча акча төлөө маселеси айтылбаганын билдирүүдө. Саламатсызбы? Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Биз Краснофлотский 5-11 үйдө жашоочулардан сизге кайрылуу. Биздин кайрылуубуздун себеби төмөндөгүчө. Биз сностон келген бул жердеги жашоочулар убагында снос болгон үйлөрүбүзгө протоколдук
чечимдердин негизинде келип кирип жашатканбыз. 8 ай 9 айдын жүзү болуп калды. Бирок документ иштерин беришпей убакытты чозуп келишкен. Биз 19 март 2026 жылы мэрияга барганыбызда ал жерден бизге тийиштүү адистерге кайрылганыбызда алар, например, менин 1 шарчы метр квадрат метр жеримди үйүм кошкондо $137, например, баалаптыр. Бул мен тастоочу документтериме жооп берем. Бул кандай деген алакунун башында жок. Акчага баалаптыр. Мындайча айтканда, биздин сиздин тапшырмаңызды аткарышпай булардын. Бул снос болгон үйлөргө, жер үйлөргө теңдештирип, керек болсо ашыгы менен кылып берип коер эле деген сөзүңүздү эч жерде аткарылбай жатат. Жана бизге болгон мэриянын кызматкерлери кылган мамилелерин туура эмес жасап жатышат. Биз сизден кайрылабыз. Биздин арыз муңубузду угуп, биздин протокол чечимдерибиздин негизинде токтомдорубузду чыгарып, ушул үйлөргө бизди эгедер кылышыңыздарга суранабыз жана өтүнөбүз. Здравствуйте, уважаемый президент Кыргызской республики Садыр Нургоджоевич. Мы, жители города Ош, очень просим вас разобраться в сложившейся ситуации. Мы уже долгих 8 месяцев живем без документов. Когда к нам пришли и написали на наших домах снос, то бывшим мэром города Ош было обещано. Каждому он дал свое обещание, но это до сих пор не выполнено. Мы вас просим разобраться в этом и помочь нам, потому что мы хотим иметь документы на свои квартиры, которые нам обещали. Но когда мы приходим в мэрию, нам говорят, что они пока не могут дать точного ответа, а нам он очень нужен. Спасибо, с уважением. Давление болуп, ушундай ооруп калып атабыз. Сизден суранып өтүнөбүз. Ушундай көчөдө калган алайын деп эме атабыз. Документтерибизди бербей ушунча айдан бери алдап келип атат. Суранабыз, жардам берип коюңуз. Ош шаарында көчөлөрдү кеңейтүү үчүн бузулган турак жайлардын ээлери үчүн 520 тамдын курулушу 1-июлда башталган. Бул долбоор үчүн 54 гектарга жакын жер Кызыл Кыштак айыл аймагынан бөлүнгөн. Үйлөрдүн курулушун кытайлык Kunlun компаниясы жүргүзөт. Мэриянын айдымында 1200дөй турак үй сүрдүрүлгөн. Алардын айрымдары толук көчүрүлсө, айрымдарынын жарымы, короосу, тосмосу көчүрүлгөн. Буга бутарлай эле Оштогу мурдагы көрүстөндүн ордуна көп кабаттуу имараттарды куруу боюнча бардык чечимдер жокко чыгарылды. Бул тууралуу шаардын мэри Жанар Акаев билдирди. Натыйжада шаардын жашылдандыруу өнөктүгүнүн алкагында көрүстөндүн ордуна болжол менен 1300 көчөт отургузулду. Сквер. Бардык жерде көп кабат үйлөрдүн алдында скверлер. Бул жер дагы мына рекультивация болгон мурда. Мүрзө. Мыйзам боюнча бул жерге бактан башка эч нерсе болбош керек өзү. Бирок тилекке каршы бул жерде дагы тендер өтүп 17 көп кабаттуу жанында блок үй курабыз деп жеке ишкерлерге уже тендерден уткан. Биз анын чечиминин баарын жокко чыгардык. Анткени мүрзөнүн үстүнө көп кабаттуу үй куруп ал жерге мындай бизнес жасаганга мыйзам жол бербейт. Өзүңүз жакшы билесиз. Биз ошол мыйзамда кандай каралса ошондой кылдык дагы бул жерди жанагы жашыл бакка айландыруу. Жашыл бакка айландырбасак болбойт. Мына тегеректи көрүп атасыз өзүңүз. Азыркы реалдуу абал ушундай. Бир жерде сквер, бир жерде бак жок. Бишкектеги пригородная айылынын тургундарына ачык талаада кургак чөптү өрттөгөндүгү үчүн айып пул салынды. Камыштардын өртөлүп жатканын көргөндө муниципалдык инспекциянын башчысы Мирлан Таалайбеков алар менен түшүндүрмө сүйлөшүү жүргүзүү үчүн агып өткөн суудан секирип кеткен. Бутон болот му? Таалайбековичтер. जी यार मेरा मैनू जहर दे मैं गट गट करके पी लांगी Арықтан секіресіз тұрасыз біреу суға шүкір. Бұл не байкес? Ұсатты көралай да? Күйгізөз. Қалмышты. Қараңыз, байт ұрпатпай ба? Азырна. Он закончится уже. Қалттырда мұның. Алып тұр, зажды алып мен көз тұрпан, өттіп кетіп. Бұшын бары аз күн жылып қалды деп еле, бары өртті отады да. Biz mesela bunu yerde
чоң айта албай атабыз. Дүт дем алганыбыз шаардын чети дагы өйдө жакка шамал менен барат да. Азыр сиздерге биз тиешелүү протокол жазыш керекпиз. Мына тет жакты өрттөп турсуңар. Могул жактагы өрттөнүп атат да. Кандай кылабыз булар? Талабекстер! Талабек! Эй! Красавчик! Өйдө жакта бирөөнүн үйү бар. Өйдө жакта заправка турат, көрүп атасыз, Бишкек петролиумдуку жашылы. Балким ошол жакка чейин жетип жарылып кетсечи, ким жооп берет? Азыр биз инспекторларды бүт жакка дежурный кылып Бишкекте коюп атабыз, өрттөбөсүн деп. Буну ойлонуп деле кереги жок, ата туура. Муну чакырыңыздар, спец немеңерди, машиналарды келип кесип кетсин. Чогулуп алып барып коела башка жакка. Уважаемый народ, уважаемые жители, хочу предупредить, если вы в дальнейшем будете делать точно такие вещи, сжигать поля, сжигать камыши, будут выставляться инспектора, и они так сейчас с сегодняшнего дня на усилении. Каждому будет выписан соответствующий протокол. Они будут стоять до того момента, пока вы не вызовете спецтехнику и пока не уберете это все. Бишкек милициясы антикино түбүндөгү мекемелерде кардарларынын жашын тактабай порнографиялык тасмаларды көрсөтүп жатканы тууралуу маалыматтардан кийин текшерди. Ички иштер башкы башкармалыгы бул мекемелер жашы жете электердин купуялуулугун камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан деп эсептейт. Буга чейин Бишкек милициясы антикино театрларга тыюу салууну сунуштаган. Ата-энеңиз билеби сиздин жактыкыңызды? Билет. Кимиз билет? Атаңыз, жапаңыз? Ошо антикинодо отурганыңыз. Девушка была семья. Кимиз бул? Чоңуз жашы жете эле өспүрүмдөргө ата энесинин боштосунан жүрүшкөн. Сиз жашыңыз 18ге чыгалы. Хорошо? Чалыңыз, жапаңыз. Апаңыз дагы. Распеваемда орузу бүттү да начали, да? Кардарлар. Жалынып жатат да? Кызыл сары жабыра көздөн ага жаш коюлуп көкүрөккө тамчылап кабак бүркөп кейип кала көздө кел атат. Мы представители власти, мы за порядком следим. Это наша пресс-служба. Жашондо деп кыйкырып качты. Мен түшүнгөн өмүр жарды издештирип табамын. Өзүм деле сулуу кызмын жакканымды чаламын. Бул жашоодо Любовью занимаетесь. Совесть бар? Я. А чем вы уединились? Вам что, такие услуги здесь предоставляют, да? Сиздин көрдүңүзбү? Ооба, көрдүм. Презервативтерди көрдүңүзбү? Ооба, көрдүм. Эмне чем здесь занимались? Байке, эмнеге мен силерге эскерткенде эме кылган жоксуздар? Сүйөм дедиң сылаттырып чачтан. Өзүң эле ысып турган кучагына жолодуң. Күйөм дедиң күйүп кеттиң кор болдуң. Тигереге дерим Кускаларды кийбейт. Сүйөм дедиң сылаттырып чачтан. Ысып турган кучагына жолодуң. Күйөм дедиң күйүп кеттиң кор болдуң. Жолу жок просто. Как бет хиджаб? Өзүң колуң бер. Барбай кармалган ыйдын ачы добушуна денем бою кысылып, не деримди билбей калдым сөзүм тилге кыпчылып. Оюм кетти жаман жаман. Видишь, непонятно, чем занимаешься. Пойдем, Сашка. Журналисттерди коргоо комитети CPJ эл аралык уюму кыргызстандык журналист Махабат Тажибек кызынын абактан бошотулушун кубаттап, ага коюлган бардык айыптарды алып салууга чакырды. Махабат Тажибек кызынын абактан бошотулушу туура багыттагы сейрек жана маанилүү кадам. Бирок бул жетишсиз. Ал башынан эле мындай жалган айыптар менен бир күндө абакта отурбаш керек эле. Кыргыз бийлиги бул иште толук жабуу үчүн бардык айыптарды токтоосуз алып салышы керек. Аталган уюм буга чейин бир нече ирет кыргыз бийлигин Тажибек кызын бошотууга чакырып келген. Бишкектин Ленин райондук соту 23 мартта Кыргызстанда ишмердиги экстремисттик деп табылган Темиров Лайф айт десе долбоорлорунун жетекчиси камактагы Махабат Тажибек кызынын ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча карап, аны эч кайда кетпөө тууралуу тилкат менен чыгаруу чечимин кабыл алды.